Кече сиз катышканда бир партиядан келген жигит айтты го, мурун первый золотая десятка болчу эле, эми только тройка болот экен бул мыйзам менен. Мурун 300 миңден 500 миңге чейин доллар болсо, азыр миллион доллардан болот экен деп кече ачык айтты да, сиз да уктуңуз да. Биз ошол 20 октябрда ушул система менен ошол десятканы алып барды да, эч ким сүйүнгөнүнөн, жыргаганынан алып барган жок. Көбү карыз болуп азырга чейин кутулду элек. Анан эми биз дагы ошол модель менен алып бара турган болсок, Кыргызстанда кандай болот келечекте? Эми только бизнес проект болуп калабы бул жогорку кеңешке. Анан жогорку кеңешке келбейт. Маселелердин баары ошондон болуп атат. Кандай деген аттарга кондук. Элге бир мүмкүнчүлүк берели, каалаганын шайлап алсын. Анан өтпөй калгандар өзүнүн башка жумушун кыла берет. Биз ошонго алып келишибиз керек да. Анан жосомолдоп эле өзүбүзгө удобный кыла бере турган болсок, жаман бүтөт да ага.